Жалал Абад шаарында номер 1, 6 жана 7 мектептин окуучуларынын арасында массалык мушташ чыкты. Окуя 15 декабрда болгон. Анда Токтогул көчөсүндө 50дөй окуучулардын урушуп жаткан тасмасы тараган. Алар кечкисин сабактан чыккан учурда эки мектеп ортосунда пикир келишпестик жаралып, мушташууга чейин барышкан. Жол коопсуздугун сактоодо жана алардын дегеле үйүнө чейин, мектепке чейин эрежелерин сактоодо татынакай түшүндүрүү иштери алып барылган. Буга карабастан айрым окуучулар 7 мектептин окуучулары менен сабактан тышкаркы мезгилде сабактан келе жатып, кандай сүз талашканбы, чыр-чатакташып кетишкен. 13 декабрдан бери номер 1 мектептин 6-7 класстын 740 окуучусу калаадагы 6 мектепте окуп жатышат. Анткени Михаил Бабкин мектебинде кошумча 3 кабаттуу имараттын курулушу башталды. 4 күндөн бери 6 мектепке барып билим алып жаткан окуучулар менен 7 мектептин окуучулары ортосунда пикир келишпестик жаралган. Жаңжалдан жабыркаган окуучулар болгон жок. Кошумча имаратка 3 этаждуу 375 орундук 3 этаждуу имарат курулат деп куруу иштери башталды. Анан биз ошо 13 декабрдан баштап 6 мектептин 2 сменіне которулдук. Эмне үчүн 6-7 класстарыбызды алып бардык, 2 класс параллель 15 класс алып бардык. Биздин мектептин балдарынын саны көптө, чоң мектебиз. Эми бала деген бала экен, 6-7 класста булар переходный возраст эми. Анан эми баягы балдарыбыз ошо сабактан чыгып эле бер жакка келе жатып, анан кандай түшүнбөстүк болуп кетти, өзүбүз эле билбей калдык. Учурда милиция кызматкерлери мектептерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Окуучулардын мектептен чыккандан үйгө барганга чейинки коопсуздугун сактоо багытында рейдтер жүргүзүлүүдө. Кечээ жашы жетелектер менен иштөө инспекциясы бул багытта ата-энелер, окуучулар жана мугалимдер менен жыйын өткөргөн. Анда мындай окуялардын алдын алуу жагы түшүндүрүлгөн. Ошол окуядан жабыркагандар болгон эмес. Бардыгынын ден соолуктары жакшы. Жеринде ата-энелер чогулушун өткөрүп, бул окуяны экинчи болтурбоо максатында түшүндүрүү, ошондой эле алдын алуу иштерин байма-бай жүргүзүп келип жатат. Жалпы область боюнча статистиканы алып карай турган болсок, жаш жетелек өсүмдөр тарабынан 11 ай ичинде 78 факты катталган, кылмыш жасаган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 9 айдын ичинде балдар арасындагы кылмыштуулук 25% өскөн. Министрлик буга коомдогу социалдык экономикалык абал таасир этип жатканын, балдарга үйдөн тиешелүү тарбиянын, ата-эне көзөмөлүнүн жетишсиздиги себеп экенин белгилөөдө. Просто ата-энелердин көңүл бурусуна балдар зар. Мен суранып кетет элем, ошо ата-энелер көңүл көбүрөөк бурса жакшы болот эле деп. Мисалы үчүн ошол кичине бир чыр-чатакка барган балдарын мынтип карасаң, апасы Москвада болушу мүмкүн, же атасы Москвада болушу мүмкүн, же алар толук үй бүлө болбошундай, ушундай болуп калышы мүмкүн. Ошолордон көбүрөөк неметип калат, себеби кароосуз калып калышат да. Быйылкы 9 айда ошондой эле балдарга карата зомбулукта күч алган, жашы жетелектерге күч колдонуу боюнча 404 факты катталган. Зомбулуктан 432 бала жабыркаган, алардын 255-и кыздар. Ал эми Жалал Абад облусунда да жыл башынан бери өспүрүмдөр жасаган кылмыштуулук өткөн жылга салыштырмалуу көбөйгөн. Анын алдын алуу багытында жерлерде 7000ден ашуун лекциялар уюштурулган. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.